Картошкабыз бышып калса керек. Ооба да. Медет, чыгара аласыңбы? Макул. Сырга, сага дагыбы? Ооба. Мага да калып берчи. Ооба сага. Өзүң алып ал. Ай, ысык экен. Абдан дамдуу. Рахмат, Эмил. Эчтеке эмес. Бирок бул мен үчүн эртең мененки түшкү, анан кечки да тамак. Сен эмне? Бир эле жолу жейсиңби? Ар кандай болот. Кээде жебей деле калам. Кандайча? Атенең эмнени карап жүрөт? Эмнени карамак эле. Мен аларга кереги жокмун. Кантип эле? Ошентип эле. Мен өзүмдү өзүм багам. Баарыңар окуя айтып бердиңер. Мен эле калдым окшойт. Сенде да окуя барбы? Ооба, бир бала жөнүндө. Мен аны таануучумун. Айтып бер анда. Макул, уккыла. Бир шаарда бир бала жашаптыр. Кадимкидей эле бала, сага окшош, Эмил. Бир күнү ал эрте менен ойгонсо көрүнбөс болуп калыптыр. Бир да адам аны көрбөйт экен. Эң кызыктуусу ата-энеси дагы. Жада калса эч ким аны издебейт дагы. Эч качан болбогондой. Ошондой да болмок беле. Көрүнгүс болгон. Болот экен. Мен кинодон көргөм. Далдыр. Ал деген кино. А бул турмуш. Анан эмне болуптур, Махабат? Ошо бала көрүнгүс болуп калыптыр. Ата-энесине кыйкырса дагы аны эч ким көрбөйт, эч ким укпайт. Эй, мен бияктамын. Курсагым ачты. Ошентип бала өз алдынча жашап калды. Өзү тамак жасайт, кийимин табат, өзүн өзү дарылайт. Ал бала менен эч кимдин иши да жок болчу. Жалгыз жашаган абдан оор болуш керек. Мен анта алмак эмесмин. Дарыканадан да дары алганды билбейм. Бул чоңдордун иши да. Алар жок болсочу. Же андан да жаман болуп, бара албай да калсаң. Тиги бала да ошентип бир күнү катуу ооруп калды. Эти аябай ысып, төшөктөн тура албай да калды. Дарыканага барганга да алы жок. Бала өзүнө варенье менен чай да куя албай калды. Эч ким ага жардам берген эмес. Анткени аны эч ким көргөн да жок. Эч кимге да кереги жок болчу. Мына сага. Да. Бул эң коркунучтуу окуя экен. Махабат, жүрөктү чүрөт экенсиң. Анан эмне болуптур ал балага? Уккула андан ары. Ушинтип баланын иши бүтөөрдө бир убакта балдарга жардам берүү борборунан бир эже пайда болду. Баланы ошол эже гана көрчү экен. Баланы айыктырышып, анан аны баары көрүп калышыптыр. Ал баланы телевизордон көргөзгөндө баардык чоңдор абдан уялышты, ырайымсыз мамиле кылгандары үчүн. Анын ата-энеси баарынан көп уялышты. Жакшы бүткөнү жакшы болбодубу? Мунун баары жомок болгону өкүнүчтүү. Бул жомок эмес, чындык. Балдарга жардам берген андай борборлор бар. Сен муну даана билесиңби? Албетте. Ушул шаарда да андай бар. Кайда экенин гана билиш керек. Махабат, тез үйгө. Ой, чоң энем. Жүгүрдүк үйгө. Ооба,
эртең кезигебиз. Жакшы калгыла.